Нарын, чокуларын аққар көк мұз басқан тоолордун кучагындагы шаарда эл аралык университеттин кампусу курулуп бүткөнү жатат. Бул жерде быйыл тандоодон өткөн студенттер биринчи жолу окуй баштайт. Буга чейин Нарында бир эле мамлекеттик университет болгон. Борбордук Азия университети адеп уюшулгандай эле, бул региондун тоолуу аймактарынын өзгөчөлүгүн эске алып, өнүктүрүүнү максат кылган. Ошол себептүү бул жерде универсалдык билим менен кошо, тоо аймактарында эң керек боло турган адистерди даярдоо биринчи кезектеги милдет. Окуу планы тоолуу региондун экономикалык өзгөчөлүгүн окуп үйрөнүп, аны өнүктүрүүгө ылайыкташкан. Келечекте тоолуу аймактагы ген байлыктарды иштетүү жана табиатты коргоого багытталган геологиялык, экологиялык, экономикалык, инженердик техникалык адистер даярдалат. Университетте англис тили, математика жана табигый илимдерди окутууга өзгөчө көңүл бурулат. Студенттер Борбор Азиянын тарыхы, маданияты, саясий өнүгүүсү, глобалдашуу процесси жөнүндө кошумча билим алат. Кампуста бардык жашоо шарты түзүлгөн. Бөлмөлөрү, ашкана, спортзал, китепкана, лаборатория, медициналык тейлөө жана эс алуу жайлары бар. Май айында Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанда кабыл алуу сынактары жүргүзүлгөн. Эми алгачкы тандоодон өткөн абитуриенттерди кабыл алуу иштери башталат. Кошумча курска келип даярданам, ВУЦ-га тапшырганы. Буюрса быйыл ачылып, ошол жака экзамен бердим. Буюрса өтүп кетсем окуйм. Мен коммуникация СМИ деген профессияны тандагам, факультетин. Анын тандоом себеби өзүңүздөр билгендей азыр техника өнүгүп жатат. Коммуникация СМИ ошол аппараттар менен иштегенди үйрөтүп чыгат экен. Жаштардын көңүлүндөгү суроо окуу акысы. Аны төлөп берүү көпчүлүгү жакыр жашаган жергиликтүү эл үчүн оңой эмес. Бирок жетишпеген үй-бүлөнүн зээндүү балдары үчүн ар кандай жеңилдиктер каралган. Окуу акысынын 90%-ын грант жана кредиттин жардамы менен төлөсө болот. Карызга окуган студенттер окууну бүткөн 2 жылдан кийин 10 жыл ичинде карызын төлөп берсе болот. Үй бүлөмдө аябай көппүз, ата энеме кичине кыйын болуп калат го деген ой пайда болгон, бирок окуп жакыныраак таанышканда мен студенттик мындайча айтканда кредит деген эме бар экен. Ошол мага жеңилдик бар экен да. Ошол мага аябай жакты, анткени жайында сени жөн эле эс алтып койбой, башка университеттерде болуп, ал сени башка компанияларга иштетет дагы, ошол акчаңды башка нерсеге жумшабастан өзүңдүн окууңа жумшатат да. Ырас жергиликтүү динчилер Агахан фонду каржылаган бул университет менен кошо исмаилиттердин идеологиясы келет деген кооптонуусун айтып чыгышты. Агахан өнүктүрүү тармагынын аткаруу комитетинин төрагасы доктор Шамш Касим Лакха мындай кооптонууга негиз жок дейт. Бул түшүнүктүү нерсе. Анткени дүйнөнүн бул аймагында эл исламдын түрдүү агымдарын же секталарын көрүшкөн эмес. Мен билем, элдин көбү бул жерде исламдын ханафи багытын тутушат. Айрым суфистик көз караштар дагы бар. Мен аларды терең урматтайм жана тааныйм. Исмаилит агымы эч кимди өзүнө тартып кошуп алгысы келбейт. Бул тарыхый факт. Акыркы 150 жыл ичинде сиз буга бир да мисал таба албайсыз. Биз болгону өз коомчулугубуз менен иш алып барабыз. Ошондой эле коңшу элдердин кандай муктаждыктары бар экенине көңүл буруп, иштешкенди жакшы көрөбүз. Жаңы окуу жайдын пайдасы элге да тиймей болду. Университеттин администрациясы шаардын сейил багын оңдоп, ал жерге акылдуу парк ачканы жатат. Жакын арадагы айылдардын суу түтүктөрү оңдолду. Жаңы кампуста жергиликтүү жашоочуларга да ар кандай жумуш табылчудай. Борбордук Азия университетинин курулушу башталгандан бери бул курулушка Нарын шаарынын көптөгөн жумушчулары дайыма 2 жылдан бери 200-300гө жакын жумушчулар иш орундары менен камсыз болуп жатат. Андан тышкары ушул университеттин каршысында турган Төш булак жергесине биз суу түтүктөрүн салып бердик. Андан тышкары Нарын шаарынын борбордук паркын оңдоп, ошол борбордук паркты мындай акылдуу парк,
интернет паркка айландырып жатабыз. Ал дагы бул ушу август айында ачылат. Борбордук Азия университетинин кампустары тарыхый улуу жибек жолунан орун алган. Алар Кыргызстанда Нарын шаарында, Тажикстанда Харог жана Казакстандагы Текели шаарында курулууда. Нарындагы кампустун өзгөчөлүгү алдыңкы экономикалык держава Кытайдан болгону 250 чакырым аралыкта. Бул университет дүйнөлүк экономикалык жана интеллектуалдык өнүгүүдөн четте калбай, керек болсо анын чордонунда болууну максат кылууда.